Ең жогорку наградаларга татыктуу балдар. Кечеги берде офицерлер дагы, срочник солдаттар дагы. Бөрү бизде спецотряд бөрүнүн балдары ошо срочник солдаттарды кошуп койгон позицияларда турган жерде туктан берип барып, кара коркпо бар. Кыргыз да эркек жигиттер бардыгы бич эмеден кайтпай турат бардыгычы. Артынан ошо боеприпас бүт бардыгы даяр ушунда артынан ел кырдып колдоп турганда бүт эмеден септембердин күчү бек дегенде тоспосо да кайтарып турду. Ушунча буга чейин эмнеге Жалаатта куруп атат, Чүйдө куруп атат, мейли бир жактагы военныйлер квартиралар куруп берсин. Гид боюнча, ипотека боюнча эмесинин шартын көрсөңүз, кайсы жерде жашаса ошол жерден гана 60 км радиуста алат деген эмеси бар. Мисалы, Нарындан келген балдар, Чүйдөн, башка жактан келген балдар бердем 1 жыл, 2 жылга кетип атат да. 10 жыл жүрөт, 5 жыл жүрөт бердечи. Ротация кылып турат, башка жактарга кетет, ар эмес. Квартирасы каякта калат. Ошо кайсы жерден караса башка профессия эмес, военныйлерди исключать этип коюш керек. Ошо мененчи каерден кааласа үйүнө алсын. Шарт келечек балдары бар буларда делечи. Айлыгы деле азбы? Айлыгы 16 миң сом, 20 миң сом. Бизде деле айыл жер болсо деле кичине шарты бар жерлерде 5 миң, 10 миң квартира. Ошого кетет. Эми 5-10 миңге ким жашайт? Семья караш керек. 4-5 малдары бар, биз курактуулар деле ушундай балабыз жакалуу болуп калдык. Шарт военныйлерге многоквартирный же мындай жеке үйлөрдү курабыз. Кече кандай жакшылыктарды берди аскерлер? Аскерлерге биз ыраазыбыз. Мен ушу моментти пайдаланып айтып кетем. Ушу интернационал электин жашоочуларынын атынан, ушу айыл өкмөттүн элдин атынан айтканга алар бизге ишенип добуш берген, биз укуктуубуз деп ойлойм. Эл ыраазы, биз ыраазыбыз. Биттер эң эздик. Буну балдар өзүнүн жанын аябай далилдеди да. Бу неоспоримый нерсе. Биз бу аскер кызматкерлеринин баарына ыраазыбыз. Биз колдон келишинче артында туруп, биздин кызмат алардыкка салыштырмалуу аз туруп берген аракет кылып атабыз, мындан кийин да кылабыз. Биз эң негизи элди бул жерден аттоп башталды да, ошону кармап калыш. 3 жоокер ушул жерде окуп кочуп калды го. Бул жерде азыр эмеден ОПКнын балдарынан бири центрде өлдү. Дамбадан 3 өлдү. Саданын үстүнөн 2 өлдү. Сайдан 1 өлдү. Жарадарлардын эми эсеби жок, билесиздер. Бардыгы биз ыраазыбыз балдаргачы, биз дос болуп баягыдай болуп калдык. Былтыртан бери ошо тамак аш эми көргөн ака-үкө бардыгыбыз. Азырда турган жерде балдарга тамак ашын уюштуруп берип, көңүлүм көтөрүп, хотя агайыны мамиледебиз. Айыл уюштурган менен элибиз самомобилизацияга көнүп калган. Биздин элчи ошо качып 5-чи жолу качты. Бирдеме болуп жагындай чыр чыгып үн чыкса, мен 2 жаштагы кызым мен паникада ыйлайт. 5 жаштагы кызым кичине акыл эсим болуп калган. Дагы качабыз батат. Дагы качабыз. 5 жаштагы кыз. Биз өгөй эмеспиз, мамлекет бизди да карап койгула. Эң негизгиси военный стратегический объект чоңойтолучу. Биз ыраазы элдин жашоо өтөт. Биз кетпейбиз, лично мен эч жака кетпейм. Мен ушул жерде, ушул айылда төрөлгөм. Мен ата-энем ушул өмүрүн ушул жерге арнаган.